Assalamu alaikum Oşqobardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар, биз Ноокаттан силерге салам айтабыз. Ноокаттын Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылында турабыз. Кызыл Аскерден Алмаздын атын тартканы келдик. Маалыматыны сиздерге жеткирип өтөбүз. Өтө тез ат чыгат окшойт. Мына атты көрүп байкап турсаңыздар керек туугандар. Алмаздан маалыматын сурайбыз. Алмаз устанын үйүнө келип калдык. Жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Алмаз, ассаламу алейкум. Саламат, ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы, Алмаз? Аттын зору келген окшойт жаныбар, а? Квадратко жоон жолтусунан келген. Жакшы нерсе чыгарайын деп. Өз жакшы нерселерди эмнесин деп көрсөт. Атты көрүп турасыздар туугандар. Так, эми муну кичине токтотчу жаныбар. Тылка кою бер дейт го. Кабакка жайында мындай квадрат нерсе экен. Жашынан баштайлычы аттын. Жазга 7 жашарга тукумда. Жазга 7 жашар. Ооба. Кете берет окшойт. Була эч нерсе карап ачып ат өңдөнөт го. 4 казыгы тазабы? 4 казыгы таза, жебичи бардыгы жакшы. Нарака буруп койсоң ham секин. Опа. Кийик го, кийик жаныбар. Жебичи ден соолугу мына терисинде турат буйруса, а? Терисинде чыгып эле турат. Кашкалары дагы бир чырайлуу кашкадан экен, а? Мутларында дагы бар. Жакшы. Нарака бурсаң үстүлөрү кандай аттын? Үстүлөрү мына тартып койсоңуз ham болот. Үстүлөрү ham вообще жакшы. Толобу? Толо үстүлөрү. Мына жерде ширамы бар экен, а жаныбар? Артасында шырамы бар. Секин айдасаң, мына чат каяктарында байкаңыздар, үстүлөрүн көрүңүздөр аттын. Аттын кличкасы кандай ham Алмаз? Аркасында эми шырам бар экен, ошо шырамды алып коюп койдум. Ширамына карап туруп ширам деп коюп койдуң. Бул басыштары ham жаман крутой басат го. Кандай ham өз актыбызына жараша да. Тизгин экен, а жаныбар? Камчы жокпу же камчы барбы? Я в общем камчынын кереги жок. Камчынын кереги жок. Аттын эми каердин аты, породасы кандай? Мынака породасы так. Жалбаттан келген өзү, тагичи. Жалбаттын атыбы, түбү? Табыш бир акалары бар эле, ошолордон алып келдик биз. Улагы, үйрү тамай. Улагы үйрүнө жооп бересиң. Улактан салып жеринен алып келдик аттычы. Улагы текшерилип алындыбы? Улактын үстүндө алыныптыр да демек, э? Улактын үстүндө алып келдик ат. Бою канча чыгат? Бою 1.58 өлчөп алыша берет. 58, 60 эмес, 58. 58, ооба, 60 дебейт. Мынакей. 58 өлчөп алыша берет. Ат учкаяк нерсе окшойт, а? Ат учкаяк өтө. Кичине оборот, поворотторун көрсөтүп коесуң беми? Ооба. Ошакка кичине кое берип койбойсуң, буяктан бияка. Мына көрүп турасыздар. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар, мына тез ат, тез күлүктеш керек туугандар мына. Ширам деген кайман аттындагы ат чыгып атат. Оздагы элпек окшойт да, тартканыңда токтоп атат. Буну 5-5ке чалса да эле болот. 5-5ке дагы боло берет. Улак тандабайбы? Улак тандабайбы? Улак тандабайт. Эттеген адам болсо, бир узагыраак кой берсең эми мына кыска жерде кыска болуп калды. Чабып кетти. Майданда дагы чабып туруп көрсөтө эле, анан баасына дагы токтолобуз туугандар. Күлүк ат экен, а? Өтө күлүк ака. Алманы келишсе намыска жарайт. Күндөгү адам келишсе бир адамды атын чыгара турган ат болот. Эми ширам дедиң, а? Муну толка тартып турат экенсиң да, тизгин да? Толка мына. Тура турбайт, күйлөп. Так. Кыргыз жылкысы эле болуп калабы ошондо? Таза карабайт да. Карабайдын тазасы. Эми аттын баасы канча, ширамдын баасы канча? Эми ака ширам баасы жакын эле коем, $3000 кем. $3000. Сүйлөшүүлөр кеми болот. Ооба ака. Доставкалар. Доставка Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан.
Сүйлөшүүлөр болот буюрса. Номерлерин айтып өтсөң? 772. Плюс 996 772 менен 77 77 13 93. 93 номери менен байланышып бересиздер. Атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылсын. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Атты ширамды колдон чыгарбаңыздар. Мына кыргыз жылкысын издегендер. Саламатта калыңыздар.